Сөз бул курал. Жылуу сүйлөсөң, жылан ийинен чыгыптыр деп кыргызда бекеринен сөз айтылбайт. Бирөөнү кубантуу да сөз менен, бирөөнү таарынтып алуу да сөз менен. Жашообуздун маңызы болгон сөздү кастарлайлы, кадырын биле жүрөлү. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен сөз таануу көрсөтүүсү. Кыргызда көөнө тарыхыбызды камтыган чыгармалар аябай эле көп. Алардын бири Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романы. Мында ар түрдүү багыттагы көнөргөн сөздөрдү кезиктирүүгө болот. Белгилей кетсек, алардын кай бирлери азыркы кыргыз тилинин сөздүгүнө кирген. Бул романда кездешкен сөздөр өтө байыркы. Мисалы, жейде. Жейде деген сөз китепте көйнөк деген мааниде берилген. Өзүнтү келтире кетсек, эр киши ага аябай намыстанды, сактанып, кулак түрдү. Кылычты жейденин ичине байланып, чекеси жерге тийгенче жүгүнүп турду. Демек, мында кылычты жейденин ичине байланып деген сөздө кылычты көйнөктүн ичине байланып деген маанини түшүнсөк болот. Мына ушул сыяктуу көнөргөн сөздөр Көк асаба романында ого эле көп. Анда алардын айрымдарына төмөнгө көңүл бөлөбүз. Жанчар — кыргыздын өткөн замандардагы жоокерчилик жана аңчылык куралы. Мисалы, жанчардын бөрү тили күнгө чагылыша калганда, жолборстун төшү ага чагылыша түштү. Түгөлбай Сыдыкбеков. Керик — тумшугунда мүйүзү бар зор жаныбар керик деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Анда кыз тамам журтун жыйып алды, зоот шайман керигин минип алды. Эл адабиятынан. Керик сөзү эпосто эпикалык душмандардын алп дөөлөрү минип жүрүүчү күчтүү зор унаа катары берилет. Мисалы, каарым келип какайсам, керигим бар, билим бар. Сейтек. Дакы — жаныбарлардын жазында түлөп түшүүчү жүнү дакы деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Тайылар дакы жүнүн таштап, кулундар алда качан кара кулак болгон. Касымалы Жантошев. Ал эми дакы сөзүнүн экинчи мааниси түгүн сыртын каратып, кулундун терисинен жасалган тон дагы дакы деп аталат. Дакылары тытылып, балдар ыйлап, бой бойлоп. Мына ушундай саптар Манас эпосунда кезигет. Үстүнө кулун дакы кийген бай күйөө колуктуга жаккан жок. Түгөлбай Сыдыкбеков. Дакы сөзү өтмө мааниде тытылып, самсаалаган, абдан эскирген кийим, төшөнчү деген мааниде кезигет. Дакысы кетти тытылып. Манас эпосунан. Ийги — жакшы деген мааниде айтылган ийги сөзү азыркы кыргыз тилинде сейрегирээк колдонулат. Бул сөз байыркы түркчө эдгүү сөзүнөн келип чыккан. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Түсү ийгиден түңүлбө деген. Жүзүң ачык, дилиң ак жигит экенсиң, чырагым. Төлөгөн Касымбеков. Ал эстүү, ошого жараша түсү ийги. Саткын Сасыкбаев. Үйрөнүшкөн жоо аты шаарга ийги. Кыргыз эл макалы. Кыргак — бир нерсенин жээгине тартылуучу кооздолуп жасалган тасма кыргак деп аталат. Бул шөкүлөнүн, такыяны, элечектин эң сырткы кырчоосу. Азем буюм тайымдар ушул кыргагы менен көрктүү көрүнөт. Алар аркыл эндөөлүктө ар кандай кездемелерден кооз саймаланып, жана кештеленип да жасалат. Кымбат баалуу металлдар менен чөгөрүлүп да кармалат. Элечекти кооздоо, көркөмдөө менен анын жанып чубалып калуусунан да сактаган. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Кыргагына калпактын ноколоп сайма сайдырган. Мендирман. Кызыл кыргак тагынган келин аман барсыңбы? Токтогул. Кызыл тазыл кырмызы, кыргагын тартсам бөлүнбөйт. Манас эпосунан. Кырчын. Майда жаш бадал кырчын деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Төрт салаанын чыгышын калың кырчын каптаган. Түгөлбай Сыдыкбеков. Кырчын сөзү өтмө мааниде жаш, жашкез, өспүрүм курак дегенде түшүндүрөт. Мисалы, Гүлайым өмүрдүн 18-ине бет алган кырчын убагы. Шүкүрбек Бейшеналиев. Ошондой эле кырчын топоним сөз. Алмамбеттин келгенин сүйүнчүлөп 4 жигит барганда, Самаркандын сыртында бээ байлап, Белсаз кырчында бай жакып жаткан жер. Тажаал. Албууттук, ажаандык, бейжайлык. Тажаал, албууттук, ажаандык, бейжайлык дегенде түшүндүрөт. Ал эми тажаал сөзүнүн экинчи мааниси диндик түшүнүк боюнча акыр заман болгондо чыга турган ажыдаар мына ушундай аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Ал албадым өчүмдү, ач тырмак зулум тажаалдан.
токтогул, өлүмгө кыйып төштүктү, тажаалдыгы бар бекен, эртөштүк. Көрүк. Усталардын көмүрдү үйлөтө турган аспабы. Көмүргө көөрүк жан киргизет. Кыргыздар урунган көөрүк кол көөрүк же ала көөрүк деп аталган. Бул эки туюк териден, ача жыгачтан, түтүк темирден турган. Кош багелектүү көөрүктүн сырты түктүү да, жаргактуу да келген. Буга эчкинин, койдун, кийиктин, музоонун жана кулундун терисин колдонушкан. Дөөшө. Усталардын негизги куралы. Үстүнө металлды жаткызып таптоого, сомдоого, чыңдоого ылайыкташылып, атайын куюп жасалган моюндуу келген чулуу темир. Анын моюну чокчоюп, темирди ийүүгө шартташкан. Кара устакерчиликте чоктонгон темирди барскан менен уруу үчүн дүкөндөрдө көөрүк күжүнүн жанында жайлашат. Ага коюп ар түрдүү шаймандардын тетиктерине чейин кармоого болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Көк асаба романындагы көнөргөн сөздөрдүн айрымдары менен дагы таанышып өттүк. Көрсөтүүбүздүн калган бөлүгүн этнографиялык сөздөр менен улантабыз. Керме. Эки боз үй аралыгына орнотулган эки мамынын ортосунда 1–1,5 метр бийиктикте керилип тартылган аркан керме деп аталат. Ага таң ашырылуучу күлүктөр, суутулууга коюлган аттар байланган. Керней. Музыкалык үйлөмө аспап. Көчмөн түрк-монгол элдеринде, анын ичинде кыргыздарда аскердик кабар берүүчү музыкалык аспабы катары колдонулган. Керней элди, аскерлерди чогултууда, жыйноодо колдонулган. Кыргыздын Кыпчак уруусунун курамында кернейчи, сурнайчы деген уруктар бар экендиги белгилүү. Бул этнонимдер кыргыздын өткөн доорлордогу жоокердик турмушунан кабар берет. Кийим катмай. Балдар жеңил желпи кийимдерин катып ойной турган оюн. Тутум боюнча балдардын тобу бир баланын кийимин тегеректеп турушкан же олтурушкан. Ортодо турган кийими катылган бала оюндагыларды тегерете бир сыйра карап чыгып, алардын сырткы көрүнүш кебетесинен, көз карашынан кийим кимде экенин тапканга чейин ортодо күлкү болуп тура берген. Баамчыл, байкагыч, кыракы балдар кийим кимде экенин бат эле табат. Катылган кийим кимден чыкса, ал ортого чыгат да анын бир кийими катылып, оюн улантыла берет. Кийим катылаарда ортодогу бала алаканы менен көзүн жаап турат. Кийит же сарпай. Кыз берип уул үйлөнтүүгө байланыштуу эки үй бүлөнүн өз ара катышуусуна тиешелүү кийим же кездеме түрүндөгү алыш-бериш. Сарпай же сарпайы фарси тилинде баштан аякка чейин же баштан аякка чейин кийинтүү дегенди туюнтат. Кисе. Оттук же кын, окчонтой, мылтык, баштык, кестик, кылычка окшогон мергенчилик жана жоокерчилик куралдар бекитилген кур кисе деп аталат. Ал көбүнчө кайыштан же булгарыдан жасалган. Жоокерчилик коомдо кисе эркектер үчүн өтө зарыл буюм болуп эсептелген. Кисеси жоктор эркек же жигит катары эсептелбей кемсинтилген. Жеке гана буюм катары эсептелбестен, кооздук буюм катары да кенен бааланган. Жакшы зергерлер жасаган киселер жана ага илинген буюмдар ээсинин коомдогу ээлеген абалына жараша алтын, күмүш же сыяктуу балуу металлдар менен жасалгаланып кооздолгон. Колбоор. Бүркүт кармоочу тор колбоор деп аталат. Ал кереге сымал, үстү туюк, кээде ачык да болот. Колбоор кыргызда алгыр куштарды кармоо үчүн түйүлгөн торлордун байлооч тор деген түрүнө кирет. Байлооч тор бүркүт келип түшкүдөй үстү туюк, кээде ачык жайылып, бир нече ичке узун таякчаларга туш тарабы бүт керилип бекитилет. Колбоорлордун ичиндеги байлоочко бүркүт тийгенде тордун ичине же сыртына чалынып чаташып оролуп калат. Байлоочту карышкыр, илбирс жана башка жырткычтары жеп кетпесин үчүн колбоордун этек жагын чоң-чоң таштар менен бастырып коет. Бул өнөр сейрек болсо да ушул кезге чейин колдонулат. Мынакей достор, бүгүнкү сөз таануу көрсөтүүсүнөн көөнө тарыхты өзүнө камтыган Көк асаба романындагы көнөргөн сөздөрдүн айрымдары менен дагы таанышып алдык. Андан кийин этнографиялык сөздөр менен дагы таанышып өттүк. Бүгүнкү сөз таануу берүүсүн жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.